Kış şildesinde soğuktun güçü түнкүсүн 30-35 градуска чейин жеткен Нарын облусунда bir тоголок көмүр калбады. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына Кара Кече көмүр бассейниндеги ишканалардын өз иштерин убактылуу токтотушу себеп. Жылан чакпай, жылкы теппей жаралган мындай терс көрүнүштүн кесепеттери аймактык кабарчыбыз Бөлөкбаш Шеримбековдун материалында. Жыл жааргандан бери көмүр издеп таманы терслеген Нарын шаарынын тургуну Эсенбек Турсунов отунду кең кесири камдап алганына кыжаалат. Үйүндөгү жылуулуктун жоктугунан байбичеси да ооруп төшөктө. Ушундай нарындын суу, ушундай кычырап турганда көмүр алып келбей эмне кылып отурушат. Же айла алганды эле билишет алар. Мындай элге карабайбы? Же өзүлөрү кабинетте отуруп алып эле ой бар деп отчет берип эле телефон менен эле. Нарын шаарында мына ушул аксакал өңдүү көмүргө зарлагандар арбын. Чындыгында буга чейин отун жетишсиздүү эле көрүнгөн. Бирок Кара Кечедеги ишканалар ойдо жок жерден өндүрүштөн токтотушуп, ансыз да кыйын кырдаалга кабылышкан элдин эсин ого бетер оодарууда. Ал эми кычыраган кыш шилдесинде тезек менен кыкка күн түшкөн темир толуктардын азыркы оорабалына борбордогу жесектердин бири да баш ооруткулары келбейт. Bordomur boyunca 24'ünde biz yapkanız verdik tazalama işleri boyunca hani 10'dan keyin 12 işlerini kayra açıp tazalap işleri canlandıramiz. Alemi narындык атка минелердин маалыматтарына ишенсек, облус боюнча 60га жакын көмүр базалары бар. Анткенен бүгүнкү күндө алардын баарысы жылан сыйпагандай бош экендиги ачуу чындык. Мисалы Нарын шаарынын киребесиндеги мына бул көмүр базасынын мынтип кара купунун кайтарганына көп эле болгон. Айтмакчы, кышкысын нарындтарды жылытам деген мунун мээсине шаар бийлиги бир катар жеңилдетип алган. Жада калса аны салык төлөмдөрүнөн да бошоткон. Негизи көмүр базасы статусун алган объекттерде отундун дайым болуп туруусу шарт. Тилекке каршы кышы катал Теңиртөө жергесинде дал ушул башкы талап сакталбагандыктан бүгүнкүдөй кыйын кезең жаралууда. Бүгүнкү күндө чынында көмүр аз. Мен эч баягы тумалак эле жок дегенден алысмын. Мына келип атышат, көмүрдү алып келип. Эртең мына бір секундагы бизде мына 4-5 машина көмүр келет. Биз баарын тең азыр контролдоп атабыз. Жаман айтпай жакшы жок. Эгер акыбал оң жагына болсо, кезек электр кубаттуулугуна жетип, көмөкчү чордондордун биринин артынан биринин иштен чыгары күтүлөт. Албетте, анын бетин аргылсын. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук биринчи канал, Нарын облусу.